Балам, ал аварийканы күйгүзгөнүм себеби сен билишиң керек да, мени издебей. Аварийка күйгөндө деп уже билишет көптөрчү. Каарманыбыз Дилбара Казматова кесиби боюнча эсепчи бухгалтер. Бирок азыркы тапта такси кызматынын айдоочусу болуп эмгектенет. Мен өзүм балам экономфакты бүткөм национальныйда 90-жылы. Андан кийин иштеп жүрдүм бухгалтер болуп, расчетный бухгалтер болуп, анан рыночный экономика болуп калбадыбы. Андан кийин бизнеске өтүп кеттик ошо. Например, бирөөгө барып жалданып кечки иштегенден көрө бул жерде гибкий график, кааласаң чыгасың, каала ишиң болсо чыкпайсың. Анан эмне оокаттын уяты жок, мен ойлойм. Наоборот, эмгектенген жакшы да. Чөнтөгүңдө акча, курсаң ток, балдарың ток, жакшы да ошол. Бирөөдөн тиленип отургандан көрө өзүң эмгектенген жакшы да балам. Ал жумушуна кылдаттык менен мамиле жасаарын айтат. Мен ушинтип айтат элем, бул ар бир адамдын колунан келет. Конечно, буга стаж керек, оюнчук эмес. Себеби машинага түшкөндөн кийин балам, сенин өмүрүң, клиенттин өмүрү сенин колуңда. Ошон үчүн буга өтө мындай, кандай десем, этияттап айдаш керек да, карап, любой жерден пешоход чыгып калышы мүмкүн. Өтө этият болуш керек. Жок, апам жөнөп турбайт деп билет булар. Башында мындай эме кылышты, апа койгун деп, анан секин анан көнүштү булар. Мен үйдө турганда эмне кылам андан көрө? Кудайга шүгүр, кыз деген жакшы экен, бир пияла деле жудуртпайт. Андан көрө кыбырап келип анан эл менен общение жакшы экен. Мен жолдошум 16-жылы өтүп кетти, ошондон кийин мен аябай 2 жыл кыйналдым. Только больницаларда жүрдүм. Анан мага ушул, между прочим, ойлонгонго да убакыт жок да, будачы. Мага ушунусу жок. Ойдума нервтин орунун чоң этеси бул нерв да. Сабырдуу болуш керек ошо. Такси кызматында иштеген айымдар азыр мурдагыга салыштырмалуу көбөйүп калды, дейт айдоочу айым. Эми көбөйүп келатат. Мурун жок болчу балам. Мурун аябай аз болчу. Азыр эми баары эле иштесе болот. Азыр кыздар, азыр эми мына стройкада деле иштейбиз биз. Жанагы үйдө жасайт го шпаклевка, көп кыздар иштейт экен. Анда деле иштейбиз. Мына депутаттар бар. Бүт, например, врачтардын баары аялдар. Анан бийликте бар аялдар. Кыскасы, мен кыздарым айтып калат, сен ак үйдө отурушуң керек эле дегендей, биз бардыкка мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз бардык колубуздан келет. Аялдарды ойлойм, баары айтып калат, аялдар жакшы айдайт, наоборот, эркектерге караганда депчи. Биздин кыргыздын аялдары эми сөз жок да. Биздин колубуздан бардыгы келет. Мен алтындарым. Дилбара айым шаардын жолдорунун абалына нааразы. Жолубуз өтө начар балам. Тапкан акчам көп эле ушу ходовойго кетет да. Абдан начар. Даже мына, между прочим, жолдорубуз бүт эле жамак экен да, байкуштар. Көбүнчөсү жамак экен, түнү билинет да булчу. Мына жаңы жолдор, конечно, бул абдан жакшы. Профсоюзный, магистраль, мына бүткөн, булар жакшы. Жана жамак жолдор билинбеген менен бул жамак жолго да ыраазымын. Новостройкага кирип көр да. Чын, жаштар малатсы, жаштар бардыгы эмгекчил экен. Биринен сурасам айтишимдин дейт, биринен сурасам программистмин дейт, биринен сурасам блогермин дейт, биринен сурасам менеджермин дейт, биринен сурасам азыр мына частныйлар көп ачылып кеткен турбайбы? Ошол жактан азамат азыркы эмгек айтып атам го, азыр иш көп экен иштейм деген адамдагачы. Издениш керек экен да. Официант бир кечинде бир баланы жеткирдим. Официант эле болуп иштейт экен, $12,000 бир комнатный жана обшитный алдым дейт. Азамат балам дедим, азамат. Ошонтип эмгектенсе эле болот да. Каарманыбыз жумушундагы кызыктуу окуялар менен бөлүшүп өттү. Өткөндө бир жума эле болду. Заказ чыккандан барсам, Чыңгыз Айтматов Төрөкуловичтин карындашы экен. Ошонун үйүнө барып калдым. Чыкканда эле аябай сүйүнүп кеттим. Элетет, ал эмне деген киши бул? Анан кийин, сиз Чыңгыз Айтматовдун карындашысыз, ооба деп аны көп окуйт элем да, Роза Айтматова депчи. Анан алып келдим, алып келчекте аябай сүйлөшүп келдик, сүрөткө түштүк.
аябай эмет, азаматсың кызым, азаматсың деп наоборот аябай мага эме дух берди да. Азаматсың кызым деп. Анан сүйлөшүп келдик, сүрөткө түштүк. Апа сүрөткө түшөлү десем, ооба мен көнүп калганмын балам деп сүрөткө түшүп берди. Мен аябай ыраазы болдум. Эне да жакшы. Бир уул, бир кызым бар деди, сүйлөшүп келдик. Дилбар айым унаат этиктерин кээ бир мырзалардан жакшы билет. Атак бардыкты. Каерде эмне бар, бүт билем. Үйүнү кандай чыгып атат, эмне болуп атат, бүт бардыгын билем. Сезем да уже. Эме аяк бая канча мынча да эркектер таң калат да. Сурап калышат да. Ооба, бунусу кетти, бунусу мынтип калды десем, үйжү жаман кыйын билесиз го дейт. Ооба. Маек соңунда Дилбар айым кыргызстандык айымдарды ак эмгек менен такси кызматында иштөөдөн тартынбоого чакырды. Мен биздин айымдарга айтат элем, Кыргызстанда жашаган баарыңыздар эч качан таксиге иштегенден уялбаңыздар, тартынбаңыздар. Бул эмгек, бул пешене терибиз менен тапкан эмгегибиз. Биз кыйынбыз, кыйынсыздар сиздер дагы. Ошон үчүн тартынбай иштеңиздер.